Ата-эне деген ким? Бул суроону тактап алуудан максат кээ бир жаштар балалуу болуп, бирок баласына жарытарлык тарбия бербестен кала берсе, кээ бир адамдар баласын көчөгө же таштандыга таштап кетишүүдө. Ал эми чыныгы ата-эне Аллах берген белекти аманатты жакшылап, ислам тарбиясы менен тарбиялап, эрежеге жеткизген инсандар. Ислам дининде тагыраак айтканда, ыйык Куранда Аллах Таала ата-энеге жакшы мамиле кылууну көп жерде эскерткен. Бир да жерде балдарыңарга жакшылык кылгыла деп айтпаптыр. Анткени табиятта ата-эне баласына милдетсиз жакшылык кылат. Бүтүндөй өмүрүн балдар үчүн арнап өтүшөт. Ислам дини ата-энеге жакшылык кылууну Аллах Таалага моюн сунуудан кийинки эле эң чоң ибадаттардын даражасына койгон. Урматтап сыйлоого өзгөчө эненин акысы чоң. Пайгамбарыбызга бир сахаба келип, мен кимге жакшылык кылуум керек деп сурайт. Пайгамбарыбыз ага энеңе деген. Андан кийинчи Пайгамбарыбыз ага энеңе деген. Андан кийинчи дегенде Пайгамбарыбыз ага энеңе деп 3 жолу кайталап, 4-сүндө гана анан атаңа деп жооп берген. Бул жерде аталардын укугун тепсип эмес, энелердин баркын көтөрүү, алардын кызматын баалай билүү. Картайганда балдары тарабынан каржылануусу, жылуу жумшак мамилеге, урматсыга бөлөнүү ата-эненин акысы. Аны бузууга бир да адамдын акысы жок. Пайгамбарыбыз Мухаммед ата-энең сенин бейиш дарбазаң, кааласаң аны тургуз, кааласаң аны бузуп сал деген. Дагы бир хадисте бейиш энелердин таманасында деп айтылат. Ушул сыяктуу аят жана хадистер энени карабай коюу, кандай чоң күнөө жана өтө жаман ыплас адамгерчиликке жатпаган иштерден экендигин көргөзүп турат. Эне байкуш баланы төрөөдөн мурда канчалаган кыйынчылыктарды башынан өткөрөт. 9 ай бою аны моюнда көтөрүү албетте бул оңой иш эмес. Эненин боюна бүтөөрү менен анын денесинде бүт органдарында өзгөрүүлөр башталат. Бардык мүчөлөрү бир сыйра өзүнүн өзөгүнөн чыгып, кайра 1,5-2 жылда араң калыбына келе баштайт. Кээде ошол баланы төрөш үчүн чоң операцияга кабылып, атүгүл өлүмгө да дуушар болот. Төрөгөндөн кийин да өзүнүн кызыкчылыктарын, экономикалык, илимий максаттарын экинчи орунга жылдырып, бүт болгон мээримин, күчүн баласына жумшап, улгайып өмүр өткөнчө балам, балам дегени деген. Кыргыз элибизде бекеринен айтылбаса керек, эненин көңүлү балада, а баланыкы талада деп. Канчалаган уйкусуз түндөрдү өткөзүп, бапестеп өстүрүп, чоң үмүттөрдү койгон ата-эне картайганда баласы өзүнөн өзү чоңоюп, илимдүү болуп калгансып, аларды карабай таштап кеткен баланын баасы канча, анын ыйманы, акылы кайда? Ата-эне баласы үчүн өзүн отко да таштайт. Мындай табият бир гана адам баласында эмес, жан жаныбарларда дагы кездешет. Болгон окуя. Бир аксакалдын чоң эле баласы короодо жумуш кылып жаткан. Башында баш кийими жок болчу. Атасы: "Балам, башыңа бир нерсе кийип алсаң болот. Ысык өтөт" дейт. Кыргызда балам балалуу болгондо билесиң деген кеп бар эмеспи? Ата-энени урматтаганың өзүңдү урматтаганың. Анткени кыргызда жакшы бир макал бар. Келме кезек, эртең эле сен да ата-эне болосуң. Албетте, кимдир ата-энесине жаштыгында кандай мамиле жасаса, карыганда ошондой мамилени өз балдарынан көрүшөт. Араб элинде жакшы бир макал бар. Ким кызмат кылса, кызмат көрөт. Болуп өткөн окуялардан бизге сабак болуусу үчүн бир мисал. Бир жигит өзүнүн аялын аябай жакшы көрчүкен. Дайым бир нерсе сатып келсе, аны келинчегине берип, эскисин ата-энесине берчү. Бир күнү аялы ага: "Мага талак бер" дейт. Күйөөсү ага таң калып: "Эмнеге? Мен сени ушундай жакшы көрүп, сага эң жакшы нерселерди алып келип берсем, урматтасам, эмне үчүн мени чанып отурасың" дейт. Анда келинчеги: "Мен сенден балалуу болууну каалабаймын. Себеби сенин балдарың дагы биз картайганда бизди сен ата-энеңди урматтабагандай, бизди дагы урматтабайт" деген экен. Аялынын сөзүнөн чыга албаган бир жигит: "Энең эртели кеч тамак жей берет. Эч тойбойт, жогот муну бул жерден.
деген аялынын сөзүнө кирип, картайып калган энесин алыс бир тоого алып барып таштайт. Кетээринде энесинин бир нерсе чайнап жатканын көрүп, баягы аялынын айткан сөздөрүн эстейт да, чын эле энем тойбойт экен деп ойлойт. Ачуусу келип, ой эне, эмнени эле чайнап жатасың, эч тынбастан, дейт. Энеси, кечирип кой балам, бир жумадан бери оозума эч нерсе алганым жок. Азыр болсо тилиңди сооруп отурам. Ошондо гана ал жигит энесин такыр карабай, аялын эле угуп жүрө бергенине катуу уялып, өкүнүп тобо кылат жана энесин үйүнө алып келип, кызматында болуп, анын ак батасын алат экен. Дагы бир эрки жок киши аялы кулагын жей бергендиктен картайып калган атасын капка салып, алыскы тоого алып жөнөйт. Тоого жеткенден кийин, кечирип кой ата, жагдай ушундай болуп калды. Сизди үйдөгүлөр жактырбай жатышат. Мен болсо балдарымды кантип таштайм, дейт. Атасы баласынын абалын түшүнүп, эч нерсе эмес балам, бара кой, бирок бул капты ала кет, дейт. Баласы таң кала, мага мунун эмне кереги бар? Дегенде атасы, уулум, сен картайып, балдарыңа керегиң жок болуп калганыңда, бул кап кереги тийип калар, дейт. Мына ошондо гана ал өз катасын түшүнүп, тооба кылган экен. Мына ушундай окуяларга биз да күбө болуп жатабыз. Канчалаган жаштар ата-энелери картайып калган кезде каарылар үйүнө тапшырып коюшууда. Аларга орой, адилетсиз мамиле жасап, ач калтырып же алар каарып, колунан эч нерсе келбей калган кезде карабай таштап кетишүүдө. Ал тарбияны көргөн балдар мээримсиз, ташбоор болуп өсүшөт. Алар да картайганда ата-энесине дал ушундай мамилени көрсөтүшөт. Кээ бир адамдар бар, ата-энени багуудан ит багууну артык көрүшкөн. Ата-энесинен аяган мээримин, акчасын итке жумшап, аларды убагы менен сейилдөөгө алып чыгып, шампунь менен жууп, кошо жатып, кошо турушат. Кээ бирлери үйлөнүп талышкан. Бул көрүнүш кантип адамгерчиликке жатсын, андай адам кантип адам деген атка татыктуу болсун, эне сүтүн актабаган, анын мээнетин кайтарбаган адам кантип бирөөлөрдүн сыйына, урматына татыктуу болсун. Албетте, андай адамдар колунда байлыгы, бийлиги, күчү барында сыйлуу болот да, алар кеткенде итчелик баага татыктуу болуп калышат. Ата-энелерге өзгөчө алар каарып калган кезинде кызматын кылып, ак батасын алуу керек. Ал эми ата-эненин тилин албоо жана аларга үнүн көтөрүп кыйкырып, же аларды кекетүү чоң күнөөлөрдүн жана кечирилгис күнөөлөрдөн болуп саналарын эсиңизге салабыз. Эгер силерге анын өзүнөн башка эч кимге сыйынбоону жана ата-энеңерге жакшылык кылууну буйруду. Эгер алардын бирөө же экөө тең каарлык куракка жетсе, аларга уф деп зекибе. Жылуу жумшак сөз сүйлө. Аларга мээримдүү канатыңды кенен жайып, эгем, алар мени кичинемден чоңойтуп өстүргөндөй, аларды мээримине бөлө дегин.